Жапалак айыл аймагында таза суу маселеси курч көйгөйлөрдүн бири болуп келген. Мындагы жергиликтүү тургундар ичүүчү сууну алыстан ташып, айрымдары үйлөрүнө суу кампа куруу менен абалдан чыгышчу. Эми бул түйшүктүү маселеге чекит коюлуп, аймактын 9 айылы таза суу менен камсыздалганып турат. Алар Жапалак, Арек, Качыбек, Ооркен, Мээркан, Кеңеш, Татар, Гүлбар, Төлөйкөн жана Теке, Керметов айылдары. Канча жылдан бери бул мынау жерде ушул айыл Жапалак айыл өкмөтүндөгү мисалы үчүн 13 айыл отурган болсо, 13 айылдын где-то бир 5-6 айылы канчанчы кылымдан бери келатат, таза суу жок болуп аткан. Убактынча келип берет тияктан, убактынча тиякта болуп атат. Могул эми постоянно келип калат десе, бул чоң иш болот. Суу жетпей аткан учурда ар ким өзүнүн алдына жараша эмне кылат. Бул айылдарга таза суу толук жетиш үчүн жалпы 75 000 метр суу түтүктөр тартылып жатат. Масштабдуу курулуш иштери өткөн жылы башталган. Бүгүнкү күндө иштин 80% аткарылып, акыркы этаптагы жумуштар жасалууда. Долбоорго жалпы 300 миллион сомго жакын каражат жумшалууда. Бул негизги булагы буякта былтыры неме курулган, резервуар, суу кампа деп коет. Суу кампа 1000 кубтан 2 резервуар курулду. 9 айылдын 7 айылы ушул жаңы курулган резервуардан эме болот да, питание ушул жактан алынат. Анан Жапалак айылы менен Арек айылы бул жерде эски долбоор боюнча эски резервуар бар эле өзүнүнчө, существующий резервуар деп коет. Ошол жерден эле камсыз болот кайра элечи. Суу жетиштүү эле болот. Буга чейин деле өзү негизи элдер өз алдынча деле тартып алган учурлар болгон экен. Суунун турбаларынчы. Бирок бир күн чыкса, бир күн чыкпай, бир күндө 1 саат, 2 саат эле берилип калат экен сууч. Бирок азыр биз мына долбоор ишке аша турган болсо, буюрса ошо 24 саат бою камсыз болот деген пландабыз. Мындан сырткары аталган айыл аймакта канализация көйгөйү да чечилип жатат. Жалпы 11 көчөгө учурда канализация тутуму тартылып, тиешелүү түтүктөрдү орнотуу иштери жүрүүдө. Жумуштар аяктаса Жапалак айыл аймагы таза суу жана канализация тутуму менен толук камсыздалган заманбап конуштардын бирине айланат. Жапалак айылынан башталды. Бул бир 3 этап менен бүтө турган иш экен. Былтыры күздө башталган. Мына биринчи этап, экинчи этап, үчүнчү этап. Биринчи этап эмки жылы 2027 жылы бүтөт. Мына биринчи этап. Үчүнчү этап Төлөйкөн айылында, экинчи этап мына жерде Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн жери бар. Ошодо болот. Ага катар аймакта сел түшүү кооптуулугу да күч. Анда селкананын үстүнө курулган көпүрө бүгүнкү күндө кооптуу абалда. Эскилиги жетип, пайдалуу бошой баштагандыктан жергиликтүү тургундар жаңы көпүрө куруу зарылдыгын айтып келишет. Абалдан шаар мэри да кабар таап, маселе менен жеринен таанышып чыкты. Мына ажырап түшүп калган бул. Анан кийин мына жакта мына жерге нерселер тыгылат да, анан ашып кетет бул. О тыгылбаса деле ашат өзү. Күнгү болуп калганда бул квадрат деп кошулат. Бугач бир амыр сомук сел келгенде күнгө чейин барат өзү. Анан кийин мына жакта мына качат. Мына үй бар, мына үй бар. Белгилей кетсек, Жапалак айыл аймагы 13 чоң айылды камтыйт. Калктын саны өскөн сайын аймакта канализация жана таза суу тартуу маселелери байма-бай көтөрүлүп келген. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосон уулу, Ош ТВ жаңылыктары.